рахмат, урматтуу Жамиля Кубанычбековна. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Жакшы маанай менен баштайын. Жакшы жаңылык. Кече күнү Газпром жоопкерчилиги чектелген коому Газпромдун жетекчилиги пресс-конференция берди. Ал жерде биздин Бишкек шаарыбыздагы Сверлов округунан 4 конушту 23-жылга газдаштыруу боюнча планга киргизиптир. Бул боюнча мен жетекчилигине чоң ыраазычылык билдирем. Анан ал жерде айтып атат, ушул 5 жыл ичинде пландаштырылган 20 миллиард сомдун ордуна 30 миллиард инвестиция киргизилгендиги жөнүндө. Бул болсо биздин Бишкек Ош шаарыбыздын ыштарынын алынышына, мындай жоюлушуна чоң таасирин тийгизет. Ушул элдин алкоосун алып, алкышын алып, ушул темпти жоготпой газдаштыруу боюнча демилгени дагы уланта беришине тилектешмин. Экинчи маселе, менин атыма жаратылыш ресурстар, экология жана техникалык көзөмөлдөө министрлигинин кызматтан алынган кызматкерлер тарабынан мындай кайрылуу келип түштү. Бул 9 барактан турат. Бун жерде айтып атат. Ушул министр эмгек тартиби, аткаруу тартиби, каржылык тартип жана өндүрүштүк тартип боюнча орун алган мыйзамсыз иш аракеттери жөнүндө фактылар келтирилген да бул жерде. Ушуларды кайрылуу ээлери жазып атат. Министрдин мыйзамсыз иштерин аныктоо максатында ведомстволор аралык бир комиссия түзүп карап бериңиздер деп. Урматтуу Алмаз Акунжанович, протоколдук тапшырма ушул министрликке кандай иш аракеттер жүргүзүп жатканы жөнүндө комиссия түзүп текшерип берсеңиздер. Үчүнчү маселе, интернет айдыңындагы көйгөйлөргө да токтолуп кетейин деп атам. Урматтуу мекендештер, урматтуу депутаттар, мамлекетибиздин идеологиясына, улуттун баалуулуктарына, салтыбызга, наркыбызга сок куруп жаткан бизде уюмдар бар. Мына биздин мамлекеттин стабилдүүлүгүнө терс таасирин тийгизген. Керек болсо, мамлекетке душмандар кол салганда дагы алар тарапты колдоп жарыялаган сайттар бар. Буларга чекит коюуга, булардын эркин маалыматтарды улуттун баалуулуктарына балта чаап жаткандыгына көңүл бурушубуз керек. Себеби дегенде азыр булар батыштын саясатын жайылтып, биздин жаштарыбызды интернет аркылуу психологиясын бурмалай турган болушту. Ошондуктан биздин урматтуу депутатыбыз демилгелеген ушул чет өлкөлүк тыңчыларга баа бере турган мыйзам долбоору бүгүн Жогорку Кеңештин сайтында турат. Депутатыбыз Надира Нарматова жана бир нече депутаттар демилгелеген. Ушуну алып чыгып эртерээк кабыл алыш керек деп эсептейм. Себеби дегенде ушул кийин жаштарыбыз бурулуп кеткенден кийин өтө кеч болот. Мамлекетибизде биз улут катары, эгемендүү мамлекет катары сакталышыбызга биз